Төмөндө саногу берилген. Саногунда А чекити кайсы убакытты көрсөтөт? Бул жерде саногу берилген. Ушул саногунда жайгашкан А чекити кайсы убакытты көрсөтөт? Негизинен математикада кээ бир маселелер ушундай саногунун жардамы менен чыгарылат. Көбүнчө биз саногунда сандарды көрөбүз. Бирок бул учурда бизге сандар эмес, убакыттар берилген экен. Мына мисалы, бул жерде 1:00, демек саат 1:00 болду. Ал эми бул жерде сааттын 1ден 15 мүнөт өткөндүгүн көрсөтөт. Ал эми бул жер 1:30, бул жер 1ден 45 мүнөт өткөндүгүн көрсөтөт. Жана акыры бул жер 2. Демек ушул А деген чекит кайсы убакытты көрсөткөндүгүн бирге чыгарабыз. Биринчи эле байкай турган нерсе бул жерде бул А чекити саат 1ден 2ге чейинки болгон убакыт. Анткени бул А чекити 1 менен 2нин ортосунда жайгашкан. 2ден кийинки убакыт эмес. 1ге чейинки да убакыт эмес. 1ден кандайдыр бир убакыт өткөндүгүн көрсөтөт. Демек биринчи эле биз саат 1ден кандайдыр бир убакыт өттү деп жазып алабыз. Бирок бул жердеги канча мүнөт өткөндүгүн билбейбиз. Ал үчүн келгиле биз байкап көрөлү. Демек бул жерди таап алабыз. Ал үчүн бизге бул жерде кичине сызыкча берилген. Бул ар бир сызыкча 1 мүнөт экендигин байкасаңар болот. Анткени мына 1ден 1 мүнөт өттү. 1ден 2 мүнөт өттү. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Мына чындыгында бул ар бир кичине сызыкча бул 1 мүнөт. Демек бул жер 1ден 15 мүнөт өттү. Ал эми А бул 1ден 15 мүнөт өткөндөн 1ден 30 мүнөткө чейинки болгон аралыкта жайгашкан. Анда бул жер ар бири 1ден болсо 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Демек А чекити 1ден 25 мүнөт өткөндүгүн көрсөтөт. Бул биринчи. Ар бир кичинекей сызыкчаны мен колдондум. Ал эми экинчиси мисалы үчүн мындай кылсак да болмок. Ар бир бул бир аз узун болгон сызыкча 5 мүнөт экендигин байкасаңар болот. Анткени 1, 2, 3, 4, 5 демек 5, 1ден 5 мүнөт өттү. 1ден 10, 15, демек андан кийинкиси дагы 5 корсок, 15ке 5 корсок 20 мүнөт, андан кийин дагы 5 корсок 25 мүнөт. Демек чындыгында А чекити бул 1ден 25 мүнөт өткөндүгүн көрсөтөт.